Арыбаңыз Атамкул байке, ушул Манас илимин, дүйнөсүн көп жылдан бери изденип жүрөбүз, ошо сизди угуп да жүрөбүз. Эми ушул азыр бизде Манас илиминде негизи көптөгөн сырлар катылганда, ошол илимдин азыр биз кайсы жеринде жүрөбүз, эмне кылышыбыз керек, канткенде биз өзүбүздө жана Манасты ойгото алабыз, же кантип жолубузду табабыз, же кантип Манаска келебиз, ушулар боюнча кененирээк айтсаңыз. Жакшы. Арбаңыздар, урматтуу мекендаштар, кыргыз элим. Мен айтып аткан сөзүмдү жыргап турган киши көп деле укпаса керек. Менин айтып аткан сөзүмдү бул аталарыбыздын кереш сөзү. Түн ичинде уйку жок, күндүзү тынчы жок. Ушундай акыбалга туш келип турган кыргыздын эр азамат жигиттери жана айымдары. Бул сиздер үчүн. Манас дүйнөсү, Манас ааламы. Тегеле Манас ким деген суроо туулбай койбойт. Манас ким? Манасты биз баатыр дегенибизде эпосто жакшылап карап көрүңүздөр. Манас атабыздын жооп берген жообу бар. Мен алча айтып аткан мингизип, бир баатыр кылганыңардан бери жериңердин кунары өчүп, элиңерден кут качты деген. Анда Манас ким? Эпоско кайрылсак, эпоста бети көк, боору чаар, өгүм туман көздөнүп, майлаган буудай жүздөнүп деп асманды сүрөттүп атат. Дагы бир жагы. Манас ким? Манас асман жер чеги ажырап, бөлүнө элек кезде эле. Ай күн дагы жаркырап, көрүнө элек кезде эле. Улуу Манас нур болуп, ал муздактан бери эле ааламдын кыраат сөздөмү? Ал ким деген суроо дагы туулат. Анда эпоста айтылып аткан Манас ким? Эң барынан кызыгуучул болуп атат. Бала болуп төрөлүп атат. Жарык дүйнөгө келип атат. Ата эне күтүп атат. Тегеле ким Манас? Ошол Манас кайда? Ал Манас кыр куруу кыргыз элинин канында. Башаттан нур болуп, ошол генибиздеги каныбыздагы Манас. Ошол генди, ошол канды алып жүргөн балдар. Эми Сагыба Орозбакова атабыздын вариантына кайрылсак, бул 20-кылымдын башында 20-жылдан 30-жылга чейин жазылып алынган Манас эпосы. Ошондо Манас жарык дүйнөгө келердин астында курчакта жаткан кезде Умай эне менен сүйлөшүп атат. Кандай керемет. Курчакта жаткан бала Умай энеси менен сүйлөшүп атат. Андан 20-кылымдын экинчи жарымында айтылган Саякбек Аралаев атабыздын вариантында баягы Умай эне жок. Аягы менен тик түшүп калды Манас. 5 жашка чейин бечели болуп баспай калды деп атат. Бул каяктагы Манас? Андан кийинки варианттарда мазарга барып сурап алып аткан жери бар Манасты. Кийинки варианттарда бүгүнкү акыркы 30 жылдын ичинде айтылып аткан варианттарда дагы Манас ким? Манас болжогон жерине жетпестен ара жолдо туулуп калып атат. Эми ушуну такдаана бул Манас эпосундагы төрөлүп аткан Манас. Бул 20-кылымдын башында Умай эне менен сүйлөшүп атканы. Анда биздин ата-бабаларыбыз, чоң энелерибиз Умай энеге кайрылган. Баланын пири Умай экенин, курчактагы баланы ошол өстүрүп, ошол оңдоп, ошол түздөрүн, ошол байланыш болгон. Алар ата-энелерибиз кыр куруу кыргыз касиетин карманган ар бир үйдө. Саякбек Аралаев атабыздын вариантына келгенде аягы менен тик түшүп калды деген биз башка элдин, же болбосо медицинанын гана көзөмөлүндө болуп, умайлык деген, касиет деген, көзгө көрүнбөгөн дүйнөлөр, колдоочу бирлерди унута баштаганыбыз.
бешел болуп калганы ошол болуп атат. Бул акыл эстин бешел болуп калган, физикалык дененин эмес, акыл эстин бешел болуп калып атканы. Андан кийин ара жолдо тоолуп калган Манас бар. Жетпей калган, Таш мазарга жетпей калды деп. Таш мазарга 7 күн жетпей калып туылып калып атат. Бүгүн биз мазар десек эмне деп чыктык? Ширик деп кайкырып чыктык. Ар бир айылдын мазары бар. Мазар деген эмне? Мазар бул Батыр эке жакшы чечмелеп жүрөт. Аябаганда жакшы чечмелейт да, мага зар болгон деп. Ошо мага зар болгондор өзүнүн айылында турса, мазары турса башка жакка жүгүрүп жүрүшөт. Биринчи өзүңүн киндик кан тамган жериңдеги ошол жердеги мазардан кайрылсаң эле баланы ошондой кылып кайрылып сурап алгандар бар. Сурап алган ошол касиеттүү балдарды ошондой кылып сурашып алат. Бул Манас эпосы аталарыбыздын бүгүнкү кыргыз элине айткан кереш сөзү. Бүгүнкү караңгы туңгуюктан чыгып кетүүнүн жолдору. Кандай шарттарда аткарышыбыз керек? Мына ошол жолдору. Чоң рахмат, ыраазымын.